Менин атым Фатима, фамилиям Жакишева. Мен уже 1996 жылдан бери Ош базарында иштеп жүрөм. Кудайга шүгүр, эки кызды окутуп, студент кылып, алар окуусун бүтүп, азыр уже өздөрү менен өздөрү болуп атат. Экөө тең уже иштеп калышты. Өзүм болсо, мына ушул күнүмдүк эме үчүн, тиричилик үчүн иштеп жүрөм. Өзүмдүн кесибим медсестра. Мен уже 96 жылдан бери ал жумушту токтотуп коюп, ушу базарда иштеп жүрөм. Бул жака өткөнүн себеби менин кыздарым экөө тең мектепте жакшы окушчу. Анан алар түрк лицейине окууга киргенден баштап аларга контракт төлөш керек болду. Медсестранын айлыгы менен ал контрактты төлөөгө мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан мен базарга өттүм дагы. Ушу базарда иштеп, ошо эки кызды тең окуттум. Лицей, түрк лицейин бүткөндөн кийин экөө тең уже түрк университети Ала Тоо Ататүрктө окушту. Экөө тең жакшы эме билим алып чыгышты, Кудай буйруса. Азыр мен өзүм үчүн иштеп жүрөм. Жолдошум жок, көп жыл болду. Өзүм эле ошондуктан эки кызды бутуна тургузуп, Кудай буйруса турмуш жолуна аттантууга аракеттенип, ошолор үчүн азыр дагы аракеттенүүнү улантып атам. Кыйынчылыктар болду, аябагандай кыйынчылыктар болду. Квартиралап жүрдүк, ар кандай жашоо, Бишкектин кайсы гана бурчтары болбосун жашап, ушинтип иштеп эметип жүрдүм, бирок кыйынчылыкка моюн сунган жокмун. Кудай буйруса баары эле жакшы. Азыр өзүмдө да жакшы, кыздарыма да жакшы. Кыздарым аябай жыл сайын тиги эмелерге, курортторго эс алууга алып барып турат. Эки кызым тең азыр Турцияда иштейт. Быйыл сентябрь айында Анталияга алып барып эс алдырып келишти. Кудайга шүгүр бактылуумун деп эле эсептеймин. Эки кызымды турмуш жолуна аттантып алсам, мындан да бактылуулугум артат деп ойлойм. Мен азыр жашоом жакшы эле, жашоомо ыраазы элемин. Кудайга шүгүр, үстүмдө үй бар. Кыздарымдын уже илимдүү, билимдүү десем болот. Жакшы жерлерде иштешет. Адамдын эң негизгиси аракети керек да. Аракеттенүү, ошол өзүнүн жасаган ишин чын дили менен берилип иштөө, ошол эле.